Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ден соолугуна байланыштуу 1,5 жылдан бери кызматтык милдеттерин аткара албай жаткан парламент депутаты Насыр Мусаев мандатын өткөрүп берүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Депутат ыйгарым укуктарынан ажыратуу маселесин шайлоо комиссиясы жакынкы күндөрү карай турган болду. Буга чейин Мусаев кирген Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жөнөтүп, аталган депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурун токтотууну өтүнгөн. Мусаев 2018 жылы 18 апрелде ант берип, ыйгарым укуктарын аткарууга расмий киришкен. Ал ооруп чет жакта дарыланып жаткандыктан ишке келбей жатканы кабарланган. 1999 жылы болгон жол кырсыгы боюнча иш 2 ирет тергелип жабылган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев аталган авария боюнча Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып айтып берди. Белгилей кетсек, социалдык тармакта мындан 20 жыл мурун Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновкада болгон кырсыкта Кожобек Рыспаевдин унаасы бир кызды сүзүп, ал окуя болгон жерде каза болгондугу тууралуу маалымат тараган. Ошол эле билдирүүдө депутат киши өлтүргүч деп аталган. Рыспаев жол кырсыгы болгонун тастыктап, анын чоо жайын айтып берди. Мен ал кезде спорт ордосундагы бассейнге барып сүзчүмүн. Саат кечки 10 чамасында чыгып Военно-Антоновкадагы үйүмө бара жаткам. Унаамды жаңы эле Рыспек Ахматбаевдин энеси Тынчтыкбектен сатып алгам. Номерин алмаштыра элек болчумун. Анан капталман бир унаа качырып келип мени урган. Машинам жолдун четине чыгып ылдыйды көздөй тоголонуп кеткен. Унаа тоголонуп баратканда бактын арасындагы 3 кыздын бирөө автоунаага урунуп кайтыш болуп калган. Өзүмдү аябай жаракат алгам, деди Рыспаев. Депутаттын айтымында окуя болгон жерге дароо эле Сокулук райондук милициясынан келип, машинаны карап, өзүнүн райондук ички иштер башкармалыгына алып кетишкен. Адам өлүп жаткандыктан тийиштүү тергөө амалдары жүргөн. Кыздын апасына барып алдына өттүк. Бирок киши өлүп аткандан кийин тергөө башталып, маркум жерге берилди. Мындай учурда үйрөткөндөр көп болот экен. Апасы кызым Кожобек Жайчыбековичтин машинасына урунуп каза болду деп көп жерге арызданды. Анан сот болду. 50 000 сом моралдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирген. Тергөөнүн алкагында техникалык экспертиза жүрүп, менин машинам түртүлгөнү далилденип, кылмыштын белгилери жок деп табылганда иш жабылган. Бирок кыздын апасы кайра арыз жазып, экинчи жолу да кылмыштын белгилери жок болгон үчүн иш кыскартылган. Кийин аял доом жок, баарын түшүндүм деп тил кат жазып берген. Менде бардык кагаздар турат, деди Рыспаев. Эл өкүлү аны урган унаа ошол бойдон табылбай калганына токтолуп, андай кырсыкты эч кимге каалабай турганын, андай каргашалуу окуяга ар ким кабылышы мүмкүн экенин белгиледи. Рыспаев соц тармакка жарыяланган билдирүү боюнча да оюн билдирип, эгер табалап жатышса, ошондой кырсыкка туш болгондон кийин гана көп нерсе түшүнөрүн айтты. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу облустук администрациянын басма сөз катчысы Майрамбек Өмүрбаев Фейсбуктагы баракчасында жазып, аны менен 9 ай иштешкенин айтып, ыраазычылык билдирди. Маалыматты Өмүрбаев Азаттык радиосуна да ырастады. Ал жетекчисинин кызматтан кетишинин себебин тактаган жок. Мунун алдында Кайыповдун иштен алынганы тууралуу кабар тарап жаткан. Аны Кеңеш айылындагы контейнерден курулган мектеп чуусу жана мурдараак чыккан Солтон Сары кениндеги жагдайлар байланыштуу жумуштан кетишин талап кылгандар болгон. Кыргызстанда талкууга түшкөн акыркы окуялардын фонунда 4 сентябрда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева өзү берген арызына ылайык кызматынан бошотулган. Бишкекте кишилерди мыкаатчылык менен сабады деген шектүүлөр Кыргызстандан качып кетүүгө аракет жасашкан. Бул тууралуу шаардык милициянын жетекчиси Канат Жумагазиев билдирди. Анын айтымында учурда шектүүлөр өлкө аймагында. Алар чек арадан чыгып кетүүгө аракет кылышкан, бирок максатына жеткен эмес. Тергөө жүрүп жаткандыктан толук маалымат бере албайм. Мушташ болгон күнү шектүүлөр өздөрү сабалгандыгы тууралуу арыз жазышкан, деди Жумагазиев. Учурда 7 ыкчам топ түзүлүп, Бишкек шаары менен облустарда иштеп жатышат. Эске салсак, 28 августта болжол менен саат 7 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына Жалгичи райондагы супермаркеттин жанында кишилердин мушташып жатканы кабарланган. Жерине милициянын кайгыл күзөт кызматынын 4-ротасынын кызматкерлери барган. Мындан сырткары Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Казыбек Бапышев дагы келип 2 шектүүнү алып кеткен. Жабырлануучулар болсо ооруканага жеткирилген. Адамдарды сабоо фактысы боюнча Бапышев Жанбек Сейитбекович менен Сейитбеков Калысбек Сейитбекович изделип жатат. Ички иштер органдарынан билдиришкендей, милициянын майору Казыбек Бапышев иштен алынды. Ал шектүүлөрдүн биринин агасы экени белгилүү болуп, учурда кылмыш иши козголду. Мындан сырткары милициянын 2 кызматкери иштен алынып, дагы 2 катуу сөгүш алган.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун айылдаштары ага карата козголгон кылмыш иш токтотулушу керек экенин бүгүн 5-сентябрь күнү Акипресс Ошто өткөн маалымат жыйынында билдиришти. Алардын айтымында генерал Асанов Гуралбастардын айынан кызматынан кеткен. Алар Асановдун мурдагы кызматына кайра дайындалышын талап кылышты. Курсан Асановду бала кезинен билем. Мен анын мугалими болом. Өзүнө тең спортко кызыккан, жакшы окуган бала болчу. Өзүнүн күчү менен генерал аскердик чинин алды. Жакшы иштеди. Андан тышкары жардам иретинде жаштар ыйман жолунда жүрсүн деп бир нече айылга мечит курууга жардам берди. Эми болсо милициянын кызыкчылыгын сатты деген жүйө менен кылмыш иш козголуп жатышат. Жакында эле гезиттердин бирине Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын саттыбы же ичкүйдүлүкпү деген макала жарык көрдү. Асанов бирөөнүн айынан, ичи тардыктын, көрөлбастыктын айынан кызматынан кетти. Ошондуктан президент Сооронбай Жээнбековдон Курсан Асановго карата козголгон кылмыш ишти токтотуп берүүнү суранабыз, деди мугалим Адылбек Исмаилов. Кара Суу районунун Жаңы Арак айыл өкмөтүнө караштуу Правда айылынын жашоочусу Рустам Тилебаев да Курсан Асановдун айыбы жок экенин айтты. Мен Курсан Асановдун аяш атасы болом. Анын мындай иштерди кылганына такыр ишенбейм. Көкүрөгүн окко тосуп Атамбаевди үйүнөн алып чыкты. Азыр бир министр кетсе, ага экинчиси кылмыш иш козготот. Башкы прокурор кетсе, ага анын ордуна келгени кылмыш иш козготот. Мындай болбойт. Асановго кара пиар жасап жатышат. Мындан улам биз жогорку кеңешке кайрылабыз, деди Тилебаев. Аталган айылдын дагы бир тургуну Нурдин Касимов Асановдун 2010-жылдагы ошо окуясындагы иштерине токтолду. Мен Курсандын көп жакшы иштерин билем. Алардын көбүнө күбө болгом. Ошо окуясында кан кечип көкүрөгүн окко тосуп иштеген, деди ал. Жаңы Арак айылдык кеңешинин депутаты Жолчубай Коңурбаев Асановдун Койташтагы иштери эрдик экенин белгиледи. Кайсы жерде чыр чыкса, ошол жерде Асанов жүрөт. Ага бирөөнүн көралбастыгынан кылмыш иши козголду. Оор кырдаалды Атамбаевди тынчтандырып, үйүнөн алып чыкканы бул чоң эрдик, деди Коңурбаев. Буга чейин Баракелде басылмасы 27 августта 1-май райондук соту Асановдун баш коргоо чарасын карап, ИИМдин жетекчисинин мурдагы орун басары 13 октябрга чейин үй камагына алынганын жазган. Милициянын генерал-майору Курсан Асанов ички иштер министринин орун басары кызматынан бошотулганы 13 августта белгилүү болгон. 8 августта Асанов Койташта мурунку президент Атамбаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматында Асанов Койташта өзүн пиарлоо менен алектенгени айтылган. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында коомдук тартипти турукташтырууда өзүнө тапшырылган жерде кызматтык милдеттерин аткаруунун ордуна пиар менен алектенип, өзүнүн телефонун ошол жердеги кызматкерлерге берип, окуянын жүрүшүн видео тасмага тарттырганы, курал жарактарды кармаганга болбостугуна, аны криминалисттик эксперттик кызматкерлер гана кароого ала турганына, фото, видеого атайын кызматкерлер гана тарта турганына карабастан, кызматтык милдеттерди аткарууда кемчиликтерге жол бергендиги аныкталган. Бул анын кызмат ордунан бошотуу боюнча чечим кабыл алууга негиз болду деп айтылган маалыматта. Кийинчерээк Асанов кызматынан бошотулушу боюнча билдирүү таратып, ИИМдин айыптоолоруна макул эмес экенин айтты. 14 августта Асанов кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланууга шектелип, ишти аскердик прокуратура тергеп жатканы маалым болгон. Ирактагы кыргызстандык балдарды алып келүү маселеси иштелип чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык вице-премьер Жеңиш Разаковдун жетекчилиги алдында Ирактын пенитенциардык мекемелериндеги жашы жетелек балдарды үйлөрүнө алып келүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар өзара кызматташып иш алып барууда. Ирактан жашы жетелек балдарды кайра алып келүү жана интеграциялоо боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. Жакында жумушчу топтун тийиштүү документтерди толтуруу жана балдарды Кыргызстанга алып келүү үчүн Багдад шаарына баруусу пландалды. Мекемелер аралык топ тийиштүү квалификациялуу адистерди, психолог жана теологдорду тартуу менен балдарды калыбына келтирүү жана кайра интеграциялоо боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыкты деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары Сирияда кыргызстандыктардын турган жери тууралуу маалыматтарды жана алардын санын тактоо боюнча тийиштүү иштер аткарылууда. Жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жана Ирактын расмий бийлиги менен сүйлөшүүлөр премьер Мухаммедкалый Абылгазиевдин жеке көзөмөлүндө экени айтылды. Bir жыл мурда ала качууга дуушар болгон Бурлай Турдали кызынын милиция бөлүмүндө бычакталып каза болуусу коомчулуктун үрөйүн учурган. Жакында эле Бишкек шаарынын Жалгичи районунда аюусуз мушташ орун алып, 2 жигит оор абалда комага түшкөн. Мушташтан кийин жерине милиция кызматкерлери келип, ур тепкиге алгандар менен учурашып, көпкө дейре сүйлөшүп турган видеосу жарыяланган. Мушташтан бери 1 апта өттү. Бүгүнкү күнгө карата шектүүлөр дале кармала элек. Суперкежи порталы 1 жыл мурда Бурлайдын өлүмү, эми жалдагы аюусуз мушташ, 2 окуяда тең милиция кызматкерлеринин шалакылыгы оркойуп көрүнөт. Милиция кызматы канткенде оңолот деген собол салды. Жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков бир канча жылдан бери бардык тармактын абалы оор деген пикирде. Бизде саясатчылар, мамлекетти башкарып жаткан адамдардын көпчүлүгү милициянын жетекчилигин, ички иштер министрлигинин ичиндеги кичинекей бир бөлүмдөрдүн аттарын алмаштырып койсок, же болбосо башка бир жаңы бөлүмдөр түзүлсө, маселе чечилип калат деп ойлошот. Канча жылдан бери милиция кызматыбы, прокуратурабы, УКМКбы же башка тармак болобу бардыгы тең кризиске келип такалган.
Бардыгынын абалы оор, коомго кызмат кылбай өздөрүнүн түздөн-түз милдеттерин аткарбайт. Анын бир гана себеби бар. Бизде мамлекетте башкаруу жолубуз туура эмес. Мамлекеттеги саясий система туура эмес. Саясий системди өзгөртмөйүнчө биз Бурлайга окшогон бир топ кыздарыбызды, бир топ сабалып жаткан балдарыбызды кылмыштуулуктун өсүп өнүгү үчүн милиция кызматынын эч жараксыз экенин күндөн күнгө турмушубузда көрө беребиз. Бул кетип тигил келген менен азыр эч кандай маселе чечилбейт, дейт Равшан Жээнбеков. Юрист саясатчы күбө катары гана суракка чакырылып жатканын кайталады. Тергөөчүлөр тараптан Өмүрбек Бабановго карата эч кандай шек жок. Бул тууралуу VCKG сайтына анын жактоочусу Амантур Абдрахманов билдирди. Бардыгы жакшы, деди юрист. Тергөөчүлөр тарабынан эч кандай шек айтылган жок. Өмүрбек Бабанов күбө катары сурак берүүдө. Баланчанын түкүнчөдө шеги бар деп айтуу биз үчүн нонсенс. Мындай болушу да мүмкүн эмес. Биз тигил же бул айыптоолорго макулбуз деп айтуу туура эмес болуп калат. Ар бир күбө мыйзамга ылайык тергөө иликтеп жаткан жагдайлары боюнча берүүгө милдеттүү. Бабановдун жактоочусу тергөөчүлөр өз милдеттерин гана аткарып жатышканын белгиледи. Жаңы мыйзамдар боюнча кылмыш иштери козголбойт деп эске салды Абдрахманов. Ар бир факт болгону бузуулардын бирдиктүү реестрине катталып, ал боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлөт. Тергөө иликтөө иштерин сурак түрүндө жүргүзүп жатканы эч нерсени далилдебейт. Бул болгону тергөөчүлөрдүн өз милдеттерин аткарып жатканынан кабар берет. Жакында эле Өмүрбек Бабанов 4-чү жолу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына 4-чү жолу суракка чакырылган. Окуу китептерине жарыяланган тендер Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан мыйзамсыз өткөрүлгөн. Бул тууралуу SuperKG порталына Полиграф Бум ресурсы басмаканасынын директору Көчкөн Төрөкулов айтып берди. 2019-жылдын 3-августунда Билим берүү министрлиги 1-2 класстын математика окуу китептерине тендер жарыялаган. Тендердин бюджети 90 миллион 969 миң 960 сомду түзгөн. Көчкөн Төрөкулов китепти Билим берүү министрлиги мурунтан эле даярдап жатканынан кабардар болгонун айтат. Китепти Аркус басма үйү менен Билим берүү жана Илим министрлиги жең ичинен алдын ала даярдап жатканын билчүбүз. Буга далил Гүлмира Кудайбердиева өзү Ишенал Арабаев атындагы окуу жайда морону окутуу боюнча мугалимдерди топтоп семинар өткөргөн. Мындан улам бизге баары белгилүү болчу. 2018-жылдын декабрь айында министрлик буйрукту окуп китеп чыгаруу боюнча комиссия түзгөн. Ал комиссиянын курамында Аркус басма үйүнүн, Кут Аалам басма үйүнүн директорлору болгон. Алар жоонун негизинде даяр китепти сатып алабыз дешкен. Биз ага каршы болгонбуз. Себеби даяр китепти эч ким көрбөгөндөн кийин анда ката кетип калышы мүмкүн. Бул маселе боюнча биз башкы прокуратурага, УКМКга, Каржы министрлиги алдындагы сатып алуулар департаментине дагы кат менен кайрылганбыз. Алар бизге маалымат туура эмес экенин, ал министрлик тарабынан бекитилбегенин айтышкан. Андан кийин биз ошол боюнча олтуруп калдык. 5-августта моронун китеби үчүн сатып алууга тендер жарыяланды. Гүлмира Кудайбердиева 14-августта Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Ала Тоо маалымат программасынан Орусиянын Билим берүү министрлиги менен келишим түзүлгөнүн, моронун китебин 4 тилге которуп иштеп чыккандарын айтып интервью берген. Бул жерде мыйзам бузулуп жатат. Китепти күн мурунтадан даярдап алып, тендерди жөн эле жарыялашкан, дейт ал. Анын айтымында китепке байланыштуу тендер биринчи басма үйлөрүнө, андан кийин басмаканаларга өткөрүлүшү керек эле. Булар алдын ала сүйлөшүп китепти даярдап алып, тендер жарыялашкан. Бул мыйзам бузуу дегендик. Себеби тендердин ачылышы 27-августта белгилениши керек эле. Ага карабай 2 жума мурун Гүлмира Каримовна тендерди жеңип алгандарды айтып койду. Эгер алдын ала даярдалган болсо, анда тендер өткөрүүнүн кандай кажети бар эле? Бул жерде мыйзам бузулуп, эгемендүүлүгүбүзгө шек келип, авторлордун дагы укугу тепселенди, деди Көчкөн Төрөкулов. Ал эми тендердик топко кирген Анара Дауталиева жогорудагы пикирге кошулбай турганын айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Мугалимдер көп кайрылуу жасаган. Алар китептер биздин окуучулардын деңгээлине туура келбей, татаал тил менен жазылып калган деген жүйөлөрдү айтышкан. Мындан улам моронун китептери мектептерде окутулсун деген шарт болгон. Министрлик конкурс жарыялаганда 5 жылдык тажрыйба болсун деген талап койгон. Басмаканалар ой жүгүртүп иштешпейт. Аларда корректор, редактор дегендер жок, техникалык гана кызматты аткарат, дейт Дауталиева. Ал эми АБКФ ЧИП ЖК басмаканасынын кызматкери Мира Мураталиева министрлик жана анын командасы бир эле тараптын камчысын чаап келгенин айтат. Башка өлкөнүн камчысын чаппай, жергиликтүү басмакана, басма үйлөрү жана авторлорго артыкчылык беришибиз керек. Өзүбүздү колдобосок, башка мамлекеттердин капчыгы үчүн иштеп калабыз. Жакшы эрежелерди иштеп, шарттар түзүлсө, баардык тармактардын адистери жакшы иштейт. Бизди сапатсыз кагаздарды басат дешет. Эгер кагаз сапатсыз болсо, ал станоктон өтпөйт. Анын сапатсыз, сапаттуу экенин техника эле аныктап коет. Кыргыз өлкөсүндө китептер боюнча көзөмөл жок, дейт Мураталиева.